байкамасыңарбы, мен силерге азыр именно принцип построения бизнесин айтып берем. Кантип бизнес куруш керек, бизнести кантип негиздеш керек. Принцип построения бизнеси. Эң биринчи биздин жашообуз каалоо, максат менен башталат. Кыргыздарда айтылып келет, канатсыз куш болбойт, максатсыз адам болбойт деп. Например, мечта. Бирок максат коюп алып ойлонуп эле жүрө берсек болбойт. Анын убактысын, ушул максатыма качан жетем, кайсы күнү жетем, кандай кылып жетем деген убактысы коюлат, цель. И максат менен убактыбызды белгилегенден кийин биз обязательно аракет жасашыбыз керек ошого, действие. Экинчи, любой бизнесте вложение керек, акча. А бул бизнесте биздин именно биздин компаниянын бизнесинде бизге тизме керек, список. Эң биринчи тизмебиз биздин бизнесибиздин фундаменти. Эң биринчи бул бизнесте айтат, сен кудай эмессиң, сен сот эмессиң дейт. Элди таңдабагың дейт. Ты не бог, не судья дейт. Болгон мүмкүнчүлүктү, өзүң алган мүмкүнчүлүктү элге бергенге аракет кыл дейт. Бул бизнесте сөз жок, эң биринчи биз бир туугандарыбызга айтышыбыз керек. Горячий контакт деп коет. Экинчи, теплый контакт. Кошуна, тааныштарыбыз, курсташтарыбызга айтыш керек. Анан өзүбүздүн тизмелерибиз бүткөндө холодный контакт деп коет. Бул көчөдөн жолуккан кишилерибизге сөз жок, айтышыбыз керек. Рексмон бир сөз айткан. Эгер сен бул бизнести дайыма айтып жүрсөң, сен анда оазис бейиште болосуң деген. Эгер сен бул бизнести эч кимге айтпасаң, анда сен тозокко түшөсүң деп айткан. Ал өзү айтат, мен даже өлгөндөн коркпойм дейт. Аябай жакшы жашадым, баарын жасадым дейт. Бирок Рекс, эмне үчүн сен менин мамлекетиме ушу форверд алып келген жоксуң? Эмне үчүн сен менин элимди жыргаткан жоксуң деп айткан сөздөн корком дейт. Ошон үчүн азыркы учурда компанияны 170 мамлекетке таратып отурат. Кудай буйруса анын алдында дагы чоң максаттар бар. Калган өлкөлөргө да сөз жок киргизет. Үчүнчү, ушу списокту түзгөндөн кийин биз чакырабыз приглашение. Налевой информация деп коет. Колдон келишинче чакырып алып көчө айтып, түшүндүрүп берсек, ал киши да ынанат. Төртүнчү, жана мен көрсөтүп кеткен маркетинг план. Сөз жок, ошо маркетинг планды айтышыбыз керек. Бешинчи, КБД деп коет. Как быть дальше? Бул бизнесте ооба деп, да деп 5% адам айтат. Бул 5% ким? Мен бир китепти окудум. 5%-тин ичинен адамдар бөлүнөт экен. 2% болуп. 2% адам бул дүйнө жүзүндөгү эң акылдуу адамдар. Например, самолетту ойлоп тапкан, кандай деген машиналарды ойлоп табышат, телевизор, телефон, азыр мынакей телефон карап бири-бирибизди көрүп турабыз, кандай сонун мүмкүнчүлүк. Ошолорду ойлоп тапкан 2% адам болот экен. Ошолордун ойлоп тапканын дагы улантып кеткен 3% адам кошулуп, дүйнө жүзүндө эң түшүнүктүү, ишкер, билимдүү, акылдуу, ийгиликке жете турган адамдар 5% болот экен. 95% адам жок деп 95% адам айтат экен. Себеби башка жашоолорго да, башка да адамдар болуш керек. Сиз өзүңүздү кайсы проценттин ичинен көрөсүз? Например, мен 5%-тин ичинен көрөм. Себеби мен үчүн ойлоп таап койгон нерсенин мен алып кетип баратам, Кудай буйруса. Самый главный, мен баштаганыма сүйүнөм. Самый главный, мен 10 жылдан бери ушу бизнеске, ушунун ингредиентине, ушунун принцип построениясына чыдап келатканыма сүйүнөм. Силер да чыдасаңыздар, ушу ийгиликтер силерди күтүп турат. 6-нчы, потребление деп айтат. Колдонуу. 100%. Кудай буйруса, акырын-акырындап колдоно берсек, 100% баарыбыз колдонуп бүтөбүз. Кудай колдонобуз дегеле 100%. Эң жогоркусу 7-нчи, 8-нчи, 9-нчу бул самообучение, өзүңдү өзүң окутуу. Биз үчүн түзүлгөн система даяр. Биз үчүн эң биринчи китеп окугула дейт, книги. Личный рост, өзүбүздү өзгөрүш үчүн, биз үчүн кандай акылдуулардын китептерди жазып атат, Роберт Кийосаки, Брайан Трейси, например, кандай сонун китептер бар жазып кеткен, ошолорду сөз жок окушубуз керек. Ютубтардан кирип көрүшүбүз керек через интернет.
Азыр болсо эң биринчи обучениялар Zoom'дан өтүп атат да, Zoom'ду көрүшүбүз керек. И самый главный бул бизнестин секрети семинарда. Эгер сенин спонсоруң кайсы жерде семинар өткөрсө, эгер сен чындап ийгиликке жеткиң келсе, анда сөз жок, спонсоруң өткөргөн семинарда чогуу болушуң керек. Эми мен силерге айтып кетет элем. Ушул 9 тепкич мына басып өтө турган, биз ийгиликке жете турган 9 тепкич, бул биз тамак жасап аткандагы эле ингредиент. Например, любой тамакты алайлы. Туз салба коелу, же плов жасап атканда союзин салып коелу, же майын салып коелу, кандай тамак болот. Эгер чындап тамакты жакшы жасаганга биз дайыма аракет кылабыз. Ошол сыяктуу эле бул бизнестин ингредиенти ушул 9 тепкичтен турат. Эгер силер ушу 9 тепкичти калтырбай жасасаңар, Forever'дин ийгилиги ар бириңерге деп мен 100% айта алам. Себеби бул принцип мынакей иштеп келатат. Канча деген элдерди ийгиликке жеткизген. Силердин да жетериңерге мен ишенем. Ошон үчүн ар ким өзүбүздү тандаган учурда, компанияны тандаган учурда сөз жок, принцип построениясына 100% көңүл бурушубуз керек. Ошондо сиздин ийгилигиңиз да 100% иштейт.